Kur'an okutuğa baram. Toyga men bir jolu gana bardım. Эл чындыкты билсин. Bir жылда бир гана жолу тойго бардым. Мөрөнү чукулап мамлекетти жаман жакка тартып жатасыз. Ташиев менен Дастанбекишев кайым айтышты. Бүгүн Жогорку кеңештин жыйынында депутат Дастанбекишев жаштарга үлгү болуу керек деген айтты. Кээ бирлери тойлорго барып кимдерди кустуруп жатса ошолор менен бир столдо отурат. Жаштардын көбү кеткиси келип жатат. Жакшы үлгү көрсөткүлө дейт Дастанбекишев. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев сындаган бул жакшы, сын менен алдыга жылабыз. Ал эми каралоо бул башка. Каралаганда эч кандай жакшы нерсе алып келбейт. Мыйзамды буссаңыз сизди дагы жазалайбыз. Тойго бирөө менен барсам дос болуп калганды билдирбейт. Сиз тараптан бир дагы жолу пайдалуу сын уга элекин. Кереги жок нерсени айтасыз. Жөн эле отуруп алып каралап коомду бозуп жатасыңар. Сиз үлгү тууралуу айтып жатасыз. Биз коррупцияга каршы күрөшүп жатканыбыздан үлгү алышсын. Бирөөнү чукулап мамлекетти жаман жакка тартасыз дейт. Дастанбекишев, сизге каршылыгымды айткан жокмун. Бул дагы башкаларга үлгү болуп жатпайбы? Тойго барганыңызды айтып жатам деди. Ташиев, мен бир жылда бир жолу гана тойго бардым. Күнүгө тойго барган жокмун да. Ким көрсө айткыла. Мен Райымбек Матраев менен бир столдо отурган жокмун. Аны менен бир столго отурсам дагы муну жаман деп ойлобойм. Анткени ал башкаларга салыштырмалуу 2 миллиард сом төлөгөн деди. Булак super.kg. Эл чындыкты билсин. Садыр Жапаров депутаттарды эли дүрбөтпөй маселени тактап сүйлөөгө чакырды. Президент Садыр Жапаров парламентте билдирүү жасап жатып, депутаттарды трибунага чыгып сүйлөөрдөн мурун ошол маселени тактап алууга чакырды. Мамлекет башчы эл өкүлүнүн ар бир сөзүн эл улуттук кабылаларын белгиледи. Урматтуу депутаттар, трибунага чыгып сүйлөөрдө ошол ишти тактап, чын бышыгын аныктап алып анан сүйлөсөңүздөр деген суранычым бар. Мен кече жакында концентраттар боюнча маселе көтөргөн депутат Акулу Бердиев жөнүндө айтып жатам. 17 фура алтын чыгып кетти деп элдин баарын дүрбөттү. Алтын аралашмасы бар концентранттар кече эле чыгып жаткан жок. 20 жыл болду. Албетте мыйзамдын негизинде бүгүнкү күндө 3,5-4 миллиард сом түшүп жатыптыр. Бул акча бизди багып жатат дегенден алыспыз. Жакында мунун салыгын көтөрөбүз же Кыргызстандын аймагында иштеп чыга турган мыйзам долбоорун киргизебиз. Жөн отурган жокпуз, деди Жапаров. Мамлекет башчы өзү да депутат болгонун, бирок бир да жолу баланча мындай дейт деп эмес, өзү 100% ишенгенден кийин гана трибунага чыкканын айтты. Ошондуктан салмактуу маселе көтөрүүнүн алдында депутат катары биринчи текшерип, чын төгүнүн билип алып, анан трибунага чыксаңыздар жакшы болот эле. Анткени сиздер да депутатсыздар. Кайсы жерде болбосун барып текшерүүгө, комиссия түзүүгө укугуңар бар. Далилдүү маселе элге да ишенимдүү болот деген чакырык жасады президент. Эске салсак, буга чейин Жогорку кеңештин депутаты Акулу Бердиев былтыр ноябрда Эркечтан бажысынын кармалган 17 фура алтын концентраты достук посту аркылуу Кытайга чыгарылып кеткенин билдирген. Концентрат ташыган компанияга ФИНПОЛ тарабынан кылмыш иши козголгонуна карабай, ГИК компаниясы лицензиясын жаңылап алганына нааразы болгон. Ал эми бажы кызматынын башчысы 17 фура эмес 14 контейнер болгонун белгилеп, мындай мыйзам бузуу болбогонун айтты. Булак Назар News KG. Эл чындыкты билсин. Акылбек Жапаров келинчегим 10 жылдын ичинде 1 миллиард 200 миллион сомдон ашык салык төлөдү. Сиз өзүңүздү олигархтардын катарындамын деп эсептейсизби? Бул суроону Жогорку кеңештин депутаты Кемелбек Акылбеков министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Акылбек Жапаровго парламентте берди. Мен олигарх эмесмин, бизнес менен алектенбейм. Бизнести келинчегим жүргүзөт. Бир да жолу мамлекеттик тендерлерге катышкан эмес. Конфет алып келип сатчу. Аткезчилик көбөйгөндөн кийин ал бизнесин да токтотту. Азыр алма өстүрөт. 10 жылдын ичинде 1 миллиард 200 миллион сомдон ашык салык төлөдү, деди Акылбек Жапаров. Буга чейин Бишкек шаарындагы Дамас мейманканасы Акылбек Жапаровго тандык деген маалыматтар айтылган. Булак аргумент KG. Эл чындыкты билсин. Мошенник Кудурет Айчабаров коррупция алдамчылык боюнча камалабы. Бишкек съезге билими тажрыйбасы жетпесе да төңкөрүштүн шарданы менен көнүп калган Кудурет Айчабаров аттуу чала журналист бар. Соңку убакта ишмердиге кирип коррупцияга шектелип жатканы кандай? Ал ортодо улам президентке сурануу менен аппаратка коңгуроо какканын уккандар кабарлашты. Сыягы пас деңгээли, жийиркеничтүү дарамети ачыкталабы? Кызык, Тайчабаровдун кылмышка шөктүү тарезин кыракы күч органдары текшере баштаса, анык жүзүн алдамчылыгын жакында билебизби? Бул боюнча уламуштуу жоруктарын ачыкталбай жаткан эмнени билдирет? Мошенник катары көп адамдардын акчаларын алдап алып сыздатып кеткени тизмектелеби? Дагы көп суроолордун түйүнү чечилчүдөй. Булак Азия News газети. Эл чындыкты билсин. Ал бул дейбиз го, бирок Акылбек Жапаровго министрлер кабинетин берип эң туура иш болду. Марипов келечекте кыргыз элине көп кызмат кыла турган кадр. Бирок азыркы Кыргызстандын акыбалына Акылбек Жапаровтой өтө билимдүү, басып өткөн жолу бар. Мурдагы бийликтегилер менен иштешкен. Кумтөрдүн аки-чикисине чейин биле турган адам болгондо да чоң тамкадагы финансист адамдын барганы жакшы эле болду. Бул адам Бакиевдин башкаруу убагында иштеп, ошол мезгилдеги өлкөнүн экономикасынын өсүшүнө салымы бар. В крайнем случае экономиканы кантип көтөрүү керек экенин билет. Бизге азыр теке болсун, сүт берсин, так айтканда ким болсо да билимин күчүн элге арнап иштеп берсе болду. Тылтыйып ичиндегини ачык айтпаган бул адамга эмнегедир ишенич бар деп Шаумурза Бөрөкулов өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин.
Шайырбек Маматокторов Акылбек Жапаров экономиканы алдыга жылдыра албайт, реформатор эмес. Акылбек Жапаровдун өкмөт башчылыкка келишин канчалык туура кадам болот деп ойлойсуз? Жаңы бийлик деген аты эле болбосо, эски эле адамдардын келип жатканы өкүндүрөт. Эгерде ал адам кыргыз экономикасын жакшыртып жибере турган болсо, ашык кеми жок 30 жылдан бери саясатта жүрөт. Өзүн эбак көрсөтүш керек эле. Азыр кадрды көйгөй таңкыстык бар. Өкмөт башчылыкка жакшы кадрлар жок болгондуктан Акылбек Жапаровду алып келгени жатышат. Орун алмаштуулар конституциянын өзгөрүшүнө да байланыштуу. Бирок ал киши деле эч нерсе чечпейт. Себеби чын-чынында өкмөт башына ким келсе деле министрлер кабинетин чында башкарбайт. Бардык нерсеге президент өзү көз сала турганы белгилүү. Ошондуктан Акылбек Жапаров формалдуу түрдө гана өкмөт башчы катары эсептелиши мүмкүн. Ошол эле кезде администрациянын жетекчиси болуп калат. Демек бардык нерсе Акылбек Жапаровго эмес, президенттин кадрдык экономикалык жактан жүргүзгөн саясатына гана байланыштуу. Экономика жана каржы министрлиги финансы жаатындагы чоң мекеме балким ордуна калып иштегени пайдалуу болот беле. Акылбек Жапаров кыргыз экономикасын алдыга жылдырган реформаторлордун катарына кирбейт. Ал кызматка түзүгүрөөк башкы кадр дайындашса болмок. Бирок айтып жатам го, бул жааттын куржалакпыз. Президент эле жакшы адамды койгусу келсе керек. Анткени менен бүгүнкү күндө колунан иш келген реалдуу секторду өнүктүрүп жибере турган күчтүү экономист, реформатор, премьер-министрибиз жок. Ошондуктан ал жакта иштеп жаткан болгон кадрлардын арасынан тандап коюуга президент мажбур болууда. Булак Азия Ньюс гезити. Эл чындыкты билсин. Улукбек Марипов кызматтан кетти. Улукбек Марипов министрлер кабинетинин төрагасы кызматынан бошотулду. Бул туурасында мамлекет башчынын маалымат кызматынан кабарлайт. Президент Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык Улукбек Марипов министрлер кабинетинин төрагасынын милдетин аткаруудан бошотулду деп айтылат билдирүүдө. Садыр Жапаров буга чейин социалдык тармактагы аккаунтуна министрлер кабинетинин отставкасы тууралуу билдирүү жасаган. Ал эми Улукбек Асамидинович да жаман иштеген жок, жакшы иштеди. Жаш кадр оор мезгилде кыйынчылыктарды бирге басып өттүк. Тажрыйба топлоду, анын келечеги алдыда, деди президент Жапаров. Андан мурда Садыр Жапаров министрлер кабинетинин төрагалыгына Акылбек Жапаровдун талапкерлигин сунуштап чечимин түшүндүргөн. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Акылбек Жапаров министрлер кабинетинин төрагасынын милдетин аткаруучу болду. Президент Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык Конституциянын 71-беренеси менен Жапаров Акылбек Үсөнбекович Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын Кыргыз Республикасынын президенттик администрациясынын жетекчисинин милдетин аткаруучусу болуп дайындалды. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматы кабарлайт. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Эмне үчүн министрлер кабинетинин Акылбек Жапаров жетектейт? Президент үн катты. Садыр Жапаров министрлер кабинетинин төрагалык кызматына эмне үчүн Акылбек Жапаровдун талапкерлиги көрсөткөнүн түшүндүрдү. Ал социалдык тармактагы баракчасы аркылуу кайрылуу жасады. Урматтуу кыргызстандыктар, көптөн бери жогорку кеңеште талкууланып келе жаткан министрлер кабинети жөнүндөгү мыйзамга кечээ кол койдум. Ал күчүнө кирди. Убакытты создуктурбай дароо эле министрлер кабинетинин жаңы курамына талапкерлерди баш мыйзамга ылайык жогорку кеңешке макулдашууга жөнөттүм. Айрым министрликтерге жаңы кишилер сунушталды. Февраль айынан бери ким кандай иштеп жатканын баамдап келе жатам. Эми мындан ары туруктуу стабилдүү өкмөт иштеп баштайт. Өкмөт башчысы алмашат. Ага Акылбек Жапаровду сунуштады. Эмне себептен алмаштырды деген суроолор жаралат. Ар бир мамлекеттин эң негизги көйгөйү бул казынаны толтуруу. Казына көбөйсө элдин жашоосу жакшырат. Пенсия, жөлөк пулдар, эмгек акылар көтөрүлөт. Инфраструктура жана башка тармактар жакшырат. Мына ошондо гана күчтүү мамлекет боло алабыз. Биз Акылбек Жапаров менен макулдашып келиштик. Быйыл казынаны 280 миллиард сом менен жапсам, эмдиги жылы 400 миллиард сомго жакындатам деп сөз берди. Эгер ага жеткире албаса, анда чара көрөм. Ошондуктан ал кишини азырынча сындабай өкмөт башына коюп убакыт берели. Анын мурдагы ишмердиги кандай болгонуна баа берип, ичкен жеген деп сындап жаткан жарандарыбыз кайтар. Менин убагымда анын ар бир баскан турган кадамы, кыймыл аракети толук жеке көзөмөлүмдө болот. Анын иштерин текшерип турганга күчүм да, убакытым да жетет. Эң негизгиси, өзүм таза болсом, баары таза болот. Өзүм казынага кол салсам, анда баары ага кол сала башташат. Мен мурункулардын катасын кайталабаймын. Менин көзөмөлүмдүн астында кумтөр маселеси бүтүрдү. Быйылкы бюджетти турукташтырды. Казынага 24 миллиард сом кошумча акча түштү. Жетим жесилердин жөлөк пулдарын 100%га чейин көтөрүп жатабыз. Ошондой эле туруктуулук фонду түзүлүп жатат жана башка бир дала иштерди аягына чыгарды. Алдыдагы бир топ иштер бар, ошон үчүн убакыт берели. Ал эми Улукбек Асамидинович да жаман иштеген жок, жакшы иштеди. Жаш кадр, оор мезгилде кыйынчылыктарды бирге басып өттүк. Тажрыйба топтоду, анын келечеги алдыда. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Света Тойгонбаева айтымчы, Ташиев жаңы кызматка дайындалат.
Төлгөсү төп келген кызыктарды алдын ала билген айтымчы Света Тойгонбаева алдыдагы парламенттик шайлоо тууралуу прогноз кылып, Камчыбек Ташиевдин жакын аралыктагы тагдыры тууралуу Назарньюс маалымат агенттигине айтып берди. Ташиевдин бир тууган иниси депутат болом деген кыялы болсо депутат болот. Шайырбек Ташиевдин жолу ачык деген карталар түштү. Бирок Камчыбек Ташиев азыр өтө сак болуп, эч кимге алданбашы керек. Анткени жакын аралыкта Ташиевдин кызматында өзгөрүү болушу мүмкүн. Бул киши кызматыңды жогорулатат дегендерге макул болбош керек. Мен ал киши вице-премьер-министр болгончо өз ордунда калганын туура көрүп турам. Анткени кызматын жогорулатам десе 3 киши менен катуу кармашкан абалга кептелет деген чыр карталар түшүп жатат. Ошон үчүн өз кызматында эле калып баштаган иштерин аягына чыгарган оң, дейт айтымчы. Булак Назарньюс KG. Эл чындыкты билсин.